Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Кайрадан кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Сиздер менен мен Тайыр кызы Нургүл Курманжандатка лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Алыкул Осмонов адамзат. Мүрөктүн суусу жөн суулардай шылдырап, агып жатса мал кечпес жашыл аралда, көк арчадай өңдөн азбас болсун деп, өзүм ичпей ичирер элем адамга. Мүрөктүн суусун ичирейин дегеним, адам деген картайгыч туура бечара. Замзамдын суусу кайнар суудай шарактап, ташып жатса куш жете албас ыракта, эти калың пилдей күчтүү болсун деп, бүт агымын бурар элем адамга. Замзамдын суусун агызайын дегеним, адам деген чарчагыч туура бечара. Акын колунан келсе адамдарга мүрөктүн, замзамдын суусун ичирүүгө даяр. А биз болсо мурунку сабактарда айтылгандай адамдарга ар дайым боорукер, мээримдүү, жоомарт, кайрымдуу бололу. Балдар, бул канча саны? Албетте 1. Буга 0 санын кошолу да 10, 100, 1000, миллион дейли. 1 санын адамгерчилик же жөнөкөйлүк деп коелу. 1-нчи 0ду досторуңдун көптүгү дейли. 2-нчи 0ду ата-энеңдин кадыр баркы дейли. 3-нчү 0ду сенин эч нерседен кем болбогон ата-энеңдин байлыгы деп коелу. 4-нчү 0ду сенин башкалардан билимиңдин жогорулугу дейли. Бирок достор, 1 санын кокустан жазбай койгондо дагы миллионду көрсөтүүчү 4 0 бар эмеспи? Биз 1 санын жоготуу менен адамдагы адамгерчиликти, жөнөкөйлүктү жоготтук. Бизде канча 0 бар экендигине карабай 0 болуп калды. Ал өзүнүн миллион, 1000, 100 жада калса 10 сан экенин дагы далилдей албай калды. Жашоодо да ушундай. Эгер адамдар арасындагы адамгерчиликти, жөнөкөйлүктү жоготсоң, анда сенин билимдүүлүгүңдүн, байлыгыңдын, кадыр баркыңдын эч кандай мааниси жок. Эч кимге кереги да жок. Адамдар сенден алысташат, досторуң кол шилтеп кетет. Демек достор, 0гө окшогон адамдар да бар да турмушта. Алардын алдында ар дайым 1 саны турушу керек. Күзгү өңдү сулуу кылып көрсөтсө, жан дүйнөбүздү адамдагы адамгерчилик деген сапат сулуу кылып көргөзөт. Балдар, төрөлүү деген сөздүн өзүндө өлүү деген сөз кошо жүргөндөй эле баарыбыздын төрөлгөн соң кайсы бир убакытта өлөрүбүз чындык. Анан эмне үчүн адамдар бири-бирибиздин артыкчылыгыбызды караганда кемчиликтерибизди көп айтабыз. Эмне үчүн бир маалыматты шашылыш жеткиргенге башын угуп аягына чыкпай башка бирөөгө айтабыз. Эмне үчүн токтоо жана жөнөкөй сапаттарыбыз менен башкаларды үлгү боло албайбыз. Келгиле балдар, силер менен бүгүн биз токтоолукта жана жөнөкөйлүктө көтөрүмдүү жердей бол деген теманын үстүндө сүйлөшөбүз. Бүгүн сабакта балдар, токтоолук жана жөнөкөйлүк сапаттар тууралуу сүйлөшөбүз. Токтоолук сапатты өзүбүзгө калыптандыруунун бир канча үлгүлөрүн көрөбүз. Бой көтөрбөөгө, жөнөкөй болууга умтулабыз. Токтоолук бул адамдагы жакшы сапаттардын бири. Эч качан шашпагыла, ыксыз күлбөгөн, ачуусу анча-мынчага келбеген бир сырдуу адамды токтоо дейбиз. Жөнөкөйлүк бул башкалардан айырмаланбай, бой көтөрбөй жүрүү. Өзүнүн артыкчылыктарын башкаларга таңуулап, менменсинбөө. Жөнөкөй адамдар бирөөлөргө кыйынсынбайт, менменсинбейт. Эми элестеткиле достор, токтоолукта жана жөнөкөйлүктө көтөрүмдүү жердей бол дегенде. Жер жес доорундагыларды, таш доорундагыларды, азыр техникалык доорундагы жандуу жана жансыз нерсенин баарын бир чайпалбай көтөрүп келе жатат.
Мисалы, асмандан учуп келген самолетту, танкаларды, бийик-бийик имараттарды, канчалаган бактарактарды, сан жеткис адамдарды, машиналарды санап бүтүүгө мүмкүн эмес нерселердин жакшысын да, жаманын да бир чайпалбай көтөрүп турат. Бекеринен Чыңгыз Айтматовдун жан дүйнөсү кайгы менен арманга толгон айды «Амансыңбы, жерене?» деп жерене менен сырдаштырбаса керек. Кыргызда сабыры жок эр жаман, саясы жок жер жаман. Эр кишинин ичине эр токумду ат батат. Намысы жоктун ары жок, ары жоктун бары жок деген накыл ойлорду бекеринен айтпаса керек. Баарыбыз сабырдуу, жоомарт, кайрымдуу, боорукер, мээримдүү, намыстуу болгондо гана токтоо жана жөнөкөй боло алабыз. Жөнөкөйлүк жана токтоолук улуу сапарларга алып чыгат. Ал сапарларыбыз байсалдуу жана маңыздуу болот. Сөзүм куру болбош үчүн жакынкы эле өткөн жалпы республикалык тестирлөөдө алдыңкы орунду алган Акмарал жөнүндө айтып өтөйүн. Быйылкы окуу жылында жалпы республикалык тестирлөөдөн эң алдыңкы орунду алган Нурбек кызы Акмарал Азаттык телеканалында берген маегинде бир канча китептерди окуганын айтып жатат. Ал ийгиликке жетүү үчүн сабырдуу, токтоо болуш керектигин баса белгилейт. Эгер токтоо болбосоң, сабырсыз болсоң, анда көп китеп окуганда чыдамың жетпей калат дейт. Экинчи учурда жөнөкөй болуш керек, досторуң, ага-эжелер менен жакшы мамиледе болуш керектигин байкасак болот. Анткени Акмаралдын жөнөкөйлүгү жана токтоолугу ушундай ийгиликке жеткирди. Ал жада калса чөп байлайт, кой кайтарат, ата-энесине жардам берет. Натыйжада ата-энесин, бир туугандарын кубанычка бөлөдү. Адамды ийгиликке жеткирүүдөгү эң жакшы сапат токтоолук жана жөнөкөйлүк. Жөнөкөйлүк ар бирибиздин чыныгы жүзүбүздү көрсөтүүчү сапат. Урматтуу окуучуларым, жөнөкөй жана токтоо адам болуу деген ураан силердин жүрөгүңөрдө калыптаныш керек. Жана ар дайым жүрөгүңөрдө жашашы керек. Мектепте окуп жүргөн бир окуучу аябай шок болуп, сабагын окубай, мугалимди какшатып, ата-энесин тажатат. Жадап бүткөн атасы: «Уулум, сен такыр адам болбойсуң», деп айтат. Атанын сөзүнө ушунчалык намыстанган уулу ошол күндөн тартып өзгөрө баштайт. Сабакты эң жакшы окуп, мектепти алтын медаль менен аяктайт. Жогорку окуу жайга кетип, чоң кызматта иштеп калат. Алдында машинасы, 2 кабат креслодо чалкалап отуруп, бир учур атасынын «Уулум, сен адам болбойсуң» деген сөзүн эстеп, машина жөнөтүп, айылдагы атасын алдырат. Атасынын ордунан туруп тосуп алат. Жайгашкандан кийин атасына кайрылат. «Ата, бир убакта сиз мени адам болбойсуз деген элеңиз. Мына, адам болот деген ушу. Бардык нерсем жетиштүү, телегейим тегиз. Эми эмне дейсиз?» дейт. Атасы уулум бир топко үнсүз тиктеп турат да: «Балам, туура, сен бардык нерсеге жетишипсиң. Бийлик, байлык баары бар. Эч кемчилигиң жок. Бирок сен дагы эле адам болбопсуң», деп ордунан туруп чыгып кеткен экен. Мына көрдүңөрбү балдар, текеберликтин арты кандай болорун. Сен кандай ийгиликтерге жетишпе, ата-энеңдин эмгегин эсиңден чыгарба. Эң негизгиси токтоо, жөнөкөй адам болгонду унутпагыла. Балдар, бул баяндан кийин токтоолук, жөнөкөйлүк тууралуу бир топ эле түшүнүп калдыңар окшойт. Кана айткылачы, токтоо болуш үчүн кандай сапаттар болушу керек деп ойлойсуңар? Эгер балдар ушул сапаттарды калыптандырсаңар, анда силер өзүңөрдөн өзүңөр токтоо болуп каласыңар. Келгиле, кандай сапаттар экенин чогуу айталы. Сабырдуу, жоомарт, ойчул, кичипейил, жөнөкөй. Азаматсыңар. Айткылачы, жөнөкөй болуш үчүн кайсыл сапаттар бизде болгондо гана жөнөкөй болобуз? Эгерде ойлонуп бүткөн болсоңор, экранга жакын келгиле дагы чогуу кайталайбыз. Жоопкерчиликтүү, сылык, чынчыл, убадага бек, кеңпейил.
Көрсө балдар, ар бирибиздин жан дүйнөбүздө өзүбүздүн менчик жол чырагыбыз болуш керек экен. Эмнеде токтойбуз, эмнени жасайбыз, эмнени жасоого мүмкүн бир көрүп эле анализдешибиз зарыл. Марат менен Жанузак абдан жакшы достордон эле. Күндөрдүн биринде Азамат келип, «Марат, сенде сөзүм бар. Жанузак сени бир топ балдардын арасында» деп баштаганда эле Марат Азаматтын сөзүн бөлүп, «Азамат, сен айта турган маалыматты үч электен өткөрүп көрдүңбү?» дейт. Азамат таң кала, «Кандай элек?» деп сурайт. Марат, бир нерсени айтаардан мурда өзүңдүн токтоо кармап үч электен өткөрүшүң керек. Биринчи чындык элеги. Сен айта турган маалыматыңдын чын экенине кепилдик бересиңби? Азамат, жок, мен угуп эле сага айтайын деп шашып келе бергем. Марат, жакшы, демек айтаар сөзүңдүн чын экенин билбейсиң. Экинчи жакшылык элеги. Сенин айта турган маалыматың мага жакшылык алып келеби? Азамат, жок, тескерисинче. Марат, демек, сен мага чын төгүнү белгисиз жаман сөздү айтканы келген экенсиң да. Үчүнчү зарылчылык элеги. Сен айтканыңдын угушумдун зарылчылыгы барбы? Азамат, анча деле зарылчылыгы жок. Марат, досум, сенин чындыкка дал келбеген, бирөөдөн уккан сөздөрүңдүн зарылчылыгы жок болсо, мен анда эмнеге угушум керек деп басып кеткен экен. Көрдүңөрбү балдар? Аскадан ашуучу адам алгачкы кадамын жай шилтеп токтоо болушу керек. Шашма, оозун кое берсең, оолугуп барып, чарчаган аттай болуп калат. Ошондуктан ар бир иште шашпай, токтоо болуп, ар бир сөзүңөрдү үч электен өткөрүп, анан башкаларга айткыла. Демек, бирөөгө айткан маалыматтың чындыкка дал келсе, айтып жаткан адамыңа жакшылык алып келсе, айтуу өтө зарыл болсо гана ал маалыматты жеткирүүдө WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube, Instagramга бөлүшүүгө үйрөнгүлө. Балдар, ошону менен жөнөкөй болууга калыптангыла. Маселен, автобуста өзүңөрдүн улууларга орундуктарды бошотуп бергиле. Бул дүйнө жаңырык сыяктуу. Эгер тоонун чокусуна же жаңы сырдалган үйгө кирип, өз атыңды айтып кыйкырсаң, артыңдан дагы бир жаңырык өзүңдүн атыңды кайталайт. Силер улуу адамдарга орундук берсеңер, силердин ата-энеңерге да башка бирөөлөр орундук бериши мүмкүн. Ошондой эле карыларды, кичинекей ини карындаштарыңарды жолдон өткөрүп коюу, бул дагы сенин кичипейилдигиң жана жөнөкөйлүгүң. Көчөдө, мектепте жыгылып калып, ыйлап жаткан кичинекей балдар кыздарды көргөндө, аларды ордунан тургузуп, сооротуп коюу да жөнөкөйлүк. Эгер парталаш классташыңдын китеби, калеми колунан кокусунан түшүп кеткенде алып берип коюунун өзү дагы жөнөкөйлүк. Балдар, миллионер болгуңар келеби? Келгиле, суроолорго жооп берип, бүгүнкү сабактын миллионер окуучусу болгула. Ал үчүн бул QR-кодду тартып, же болбосо бул ссылка аркылуу кирип дагы чогуу ойноп көрсөңөр болот. Балдар, билимдүү, акылдуу, бай болгонуңар менен кайсыл сапатты жоготуп алсаңар, баары сенден качып кетет. Сараң, өзүмчүл, жөнөкөй, боорукер. Эгер достор, жөнөкөй деген болсоңор, анда туура таптыңар. Экинчи суроо. Эмне үчүн атасы адам болбопсуң деп эшикке чыгып кетти? Билимдүү экенин айтканы үчүн, атасына акылдуулугун мактангандыгы үчүн, баласынын текебер мүнөзүнүн калбаганын байкаган соң, досторунун көзүнчө мактанып сүйлөгөнү үчүн. Эгер достор, баласынын текебер мүнөзүнүн калбаганын байкаган соң деген вариантты тапсаңар, анда туура таптыңар. Үчүнчү суроо. Балдар башка бирөөгө ар кандай маалыматты айтууда кайсыл электерден өткөрүшүбүз керек экен? Үч электен чындык элеги, жакшылык алып келүүчү элек, зарылчылык элеги. Үч электен чынчылдык, токтоолук, жөнөкөйлүк. Эки электен айкөлдүк, кичипейилдик. Баары туура. Эгер достор, үч электен
чындык элеги, жакшылык алып келүүчү элек, зарылчылык элеги деп ойлосоңор, туура таптыңар. Жолдон өтүп бара жатсаң, жолдун ортосунда таштандыны көрдүңөр. Аны алып коюу силердеги кайсыл асыл сапаттын бар экендигин көрсөтөт. Боорукердик, өзүмчүлдүк, жөнөкөйлүк, акылдуулук. Албетте достор, жөнөкөйлүк сапат. Келгиле достор, бул макалды улап көрөлү. Сабырдын түбү сарсана, сары алтын, жөнөкөйлүк, токтоолук. Эгер сабырдын түбү сары алтын деген вариантты тапсаңар, анда туура таптыңар. Адамдагы эң улуу сапат кайрымдуулук, сабырдуулук, айкөлдүк, албетте достор, жөнөкөйлүк. Азаматсыңар. Балдар, кайрадан колуңарга смартфонуңарды алгыла да, экрандагы QR-кодду тартып, биргеликте оюнга катышып, пазлды чогуу толтуралы. Урматтуу окуучулар, келгиле, бул пазлды толтуруп көрөлү. Токтоолук мүнөзүнө шайкеш келген сапаттарды таап көргүлөчү. Албетте, жөнөкөйлүк деген болсоңор, туура таптыңар. Андан кийин чынчылдык, жоомарттык, сылыктык, андан кийин намыскөйлүк, сабырдуулук. Мына ушул сапаттар биздин токтоолук мүнөзүбүзгө шайкеш келет. Ал эми жөнөкөйлүк сапатка шайкеш келген сапаттар деп биз тыкандыкты, кичипейилдикти, карапайымдыкты, айкөлдүктү, мээримдүүлүктү жана боорукердикти эсептейбиз. Балдар, токтоолук жана жөнөкөйлүк сапаттарды өзүңөргө калыптандырышыңар үчүн экранда көрсөтүлүп тургандай көбүрөөк китеп окууну сунуш кылмакчымын. Балдар, сүрөттөрдү карап көргүлөчү. Кайсы даракты шамал сындырып кетет да, кайсынысын сындыра албайт деп ойлойсуңар. Эгерде мөмөсү бышып, жерге ийилип турган даракты ойлосоңор, туура таптыңар. Анткени дарак канчалык мөмөсү көп болсо, ошончолук жерге ийилет. Ал мөмөнү көптөгөн адамдар үзүп жейт. Натыйжада ал дарактын мөмөсүн катуу бороон, шамал да сындыра албайт. Ал эми мөмө байлабай, асман тиреп бийиктикти самаган даракты катуу шамал болсо, тез эле сындырып коет. Достор, адамдар да дал эле ушул дарактар сыяктуу. Бекеринен ата-бабаларыбыз ийилгенге ийилгин, башың жерге тийгенче деп айтышпагандыр. Эгер текебер, төрөпейил, өзүмчүл болсоңор, катуу шамалга окшош адамдар силерди сындырып кетет. Бир топ досторуңардан ажырайсыңар. Адамдар мамилесин үзүп коет. Кана эмесе балдар, бул ссылка аркылуу кирип, бүгүнкү сабактан кандай маалымат алдыңар? Силер үчүн кайсы сөздөр жүрөгүңөргө таасир этти? Мындан кийин токтоо жана жөнөкөй болуш үчүн эмне кылыш керек? Келерки сабактан эмнелерди күтөсүңөр? Эмнени билдиңер? Эмне кызык болду? Эмнеге таң калдыңар? Эмнеге аракет жасашыбыз керек? Ушул сыяктуу суроолорго жооп жазып койсоңор болот. Анткени ар бириңердин жообуңар кийинки сабакты өтүүдө мен үчүн абдан маанилүү. Сабагыбызды жыйынтыктап жатып, кулагыбызга куюп, жүрөгүбүзгө туюп, жан дүйнөбүзгө кыттай уютуп алчу кээ бир сөздөрдү руханий азык катары кабыл алгыла демекчимин. Ар дайым улуулар кичүүсүн таптаган, кичүүлөр үмүттөрдү актаган, адеп менен ыйманды сактаган, билим менен дүйнөнү каптаган инсандардан болгула. Куралыңар билим, булагыңар ыйман болсун. Ар дайым токтоо болсоң, тоодой балээни жеңесиң. А жөнөкөйлүк болсо, улуулукка жетелейт. Өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк, жакшыларга өрнөк болгула. Токтоолук жана жөнөкөйлүктө көтөрүмдүү жердей болгула деген аруу тилек менен сабагымды жыйынтыктайм. Келерки класстык сабакты кесиптешим Илгизбек Шамырзаев алып барат. Жагымдуу мүнөттөрдө бир канча убакыттан кийин кайрадан класстык саатта жолугушканга чейин саламатта калгыла.